Парламенттин жалпы жыйынында ар кандай маселелер сааты өтүп, анда эл өкүлдөрү аймактардагы бир катар орчундуу социалдык экономикалык көйгөйлөрдү ортого салышты. Көйгөйлөр чечилбеген элдин арасында көп. Азыр мына жазгы талоо жумуштары башталат. Ушуларга мына жеңилдетилген кредиттер 5%сыз, пайызсыз. Ушуларга убагында күйүүчү майларды жеткирип, бүрөөндөрдү жеткирип ушундай маселелер турат. Азыр эми баягы жаз жарыш, күз күрөш дегендей. 1-май районунун депутаты катары, ошо 1-май округунун депутаты катары Бишкек шаарындагы Хабитат деген, ошол бир Батыш автовокзал, эски автовокзалдын жанындагы ошол Хабитат деген кичи жаңы конуш, эми жаңы эски конуш бар да. Ошол эски конуштун мыйзамдаштыруу, легализация документтери мына 30 жылдан бери чечилбей келе жатат да. Ушуну бер жак Сокулук, бер жагы Аламединдикин чечип берип, тиги Ош областын тегерегинде чечип берип туруп, эми ошол биздикин эмнеге чече албайсыңар деп аякта бир нюанстар бар экен. Анан ошондуктан бүгүн мен Госстройдун министрликтин жетекчисине кайрылдым, жаңы министрге. Мен эч качан туруп алып эле бир көтөрбөйм. Биринчи чалам, каттарды жөнөтөм. Анан жана кат бис болуп калса, анан аргасынан бияктан кайра көтөрөбүз маселени. Бирок элдин негизги үмүтү шайлоочулардын ушуну парламент трибунасынан биздин үндү жеткирип кой дегендиктен биз деле эми эл өкүлүбүз да. Биз ушул парламент трибунасынан ошол маселени ошондуктан көтөрөбүз да. Жергиликтүү бийликтин социалдык тараптан муктаж болгон үй бүлөлөргө көңүл бурбаганы жөнүндө. Себеби бул бүт республикада ушундай маселелер көп. Анан мисал катары эле бир маселени айтып кеттим. Ушу Каракоо айылындагы Барктабасов Айдар деген коляскада жүрөт. 3 баласы бар, аялы бар, бирок үй жок. Алган пенсиясы 10 000 сом болсо эмнеге жетишет? Ушундай үй бүлөлөргө мен ойлойм, ушу аларды тизмеге алып, жергиликтүү бийлик анан ошо даректүү түрдө жардам берсе деп атам. Бизде ушул Алабука районунун Сафедулан айылына чектеш жерде ушул Заркент постун көтөрдүм. Ушул пост дагы ачылып калса, ошол жерде Шахбазил деген өзүңүздөр аябай мына ыйык жер бар ушул Сафедуланда. Андан сырткары ушул Шаткал районунда ушул ыйык жерлер бар биздин дагы. Андан сырткары ошол Аксыда ыйык жерлер бар. Ыйык ошол биздин Сары Шелек маселесин билесиздер. Ал жерде кантип көптөгөн туристтер келип турат, дүйнөнүн бардык булуң бурчунан. Ушул кошуна мамлекеттен ошо 100 000 деген туристтер чыгып, ошо биздин мамлекетке ошол көп баягы налог жагынан, ошол жердеги иштеги элдер ошо келген конокторду күтүп, эл да бир чоң пайда көрмөк. Ала элимен жооп келдим. Буга чейин да жолуккам, бирок чындыгында кечеге барганда ушул маселе көйгөйлүү мен жүрөгүмө тийди. Мектепте ашканада иштегендер 6 000 сом алат. Оошто иштеген 4 000 сом алат экен. Эми азыркы заманда чындыгында 4 000 сом, 6 000 сомго жашаш кыйын да. Ошол биз сураныч эле, биздин айлабызды көбөйтүп берсе жакшы болот эле деген элдин ушундай суранышы бар да. Азыр эми ошолорду кичине бизде Кудайга шүгүр жакшы болуп калды, мамлекет өнүгүү жолунда ошолордун айлык майнасын кичине көбөйтүп берип койсок жакшы болот. Шайлоочуларыбыздын арыз муңдарын, даттанууларын, ошондой эле бизге келген каттардын алкагында аткаруу бийлигине жеткиздик. Ал жерде айта турган болсок, биринчи кезекте бала бакча, таза суу, жерлерде ички жолдор боюнча көп көйгөйлөр, маселелер айтылып атат. Айылдык кеңештин депутаттары, айылдык кеңештин төрагасы, айыл өкмөт башчыларынан келген каттарды булар менен эми тыгыз иштешип, биргеликте иш алып барабыз.